Салам достор, ага кейжен күйөрмандары. Эгерде сиз буга чейин өзүңүзгө баламды туура тарбиялап жатамбы, же келечектеги баламды кантип тарбиялайм деген суроону өзүңүзгө берип келген болсоңуз, бул видео сиз үчүн. Биз көп учурда баланы тарбиялоодо кандайдыр бир өзүбүз көнүп калган, өзүбүз аң сезим менен түшүнбөгөн ата-энелерден, коомдон алган модель менен бага ошитканда неосознанно деп коебуз го, аң сезимди көп мындай кошулбаган түрдө бир даяр сенек моделдин негизинде тарбиялап келебиз да. Анан ошол ошол тарбия системанын ичинде белгилүү бир дагы калыптанып калган лексикаларды колдонобуз. Бүгүн ошол кандай сөздөрдү балага карата колдонбош керек деген нерсенин үстүндө сөз кылабыз сиздер менен. Эң эле биринчи кезекте балага таптакыр бала менен баарлашууңузда болбошу керек болгон лексикалардын же сөздөрдүн эң биринчиси бул албетте басынтуу, кемсинтүү, шылдыңдоо, мазактоо сөздөрү. Көп учурда биз мындай сөздөрдү тамаша иретинде, же болбосо эркелетип кээде айтабыз да. Мисалы, азыр өзүңүздөр эстеп көрсөңүздөр болот, эгерде сиз ата-эне болсоңуз. Мисалы, балаңызга капкарам, шалтагым, кепкенедейим, бүжүрөкөйүм, чөжүрөкөйүм, агым, көгүм жана башка түсүнө, же болбосо боюна бир тийишип, же болбосо делдеген кулагына тийишип, мармыйган мурдуна тийишебиз, калбыйган оозуна тийишебиз, жүлжүйгөн көзүнө тийишебиз, сырткы келбетине. Же болбосо кандайдыр бир адаттарына жалжайган, арсайган деген сыяктуу. Бул жөн эле кыргыздар жакшы сөз бар го, бул жөн эле сөздөр. Ата-энеге бул кандайдыр бир мындай мааниси жок эле. Ошол убакта бир тамаша иретинде айтып коюшу мүмкүн, же болбосо эркелетип атам деп айтып коюшу мүмкүн. Бирок бул сыяктуу сөздөрдүн бардыгы баланын кийин инсан болуп калыптануусуна, кийинки жашоодо өзүн канчалык комфорттуу сезет, мына ушул нерсеге түздөн түз таасир этчү сөздөр да. Мисалы, мен кичине кезинде өзүм апарык анан боюм аябай чоң өспүрүм элем, анан баары мени шылдыңдачу да, тартайган боюң каякта депчи. Ошол сөз мен өзүм дагы аңдаган эмесмин, ошол сөз менин мээме кирип калган. Кийин студент кезде гана ошол нерсени түшүндүм, мен абдан бүкүрөйүп жүрчү экенмин да, себеби мен өзүмдүн боюман уялчумун. Анткени айланадагылардын баардыгы эле тартайган деп эле ар жолу эле ушинтип сындай берсе, шылдыңдай берсе, мен ойлоп турмун, бул жаман нерсе. Мен ушул кемчилигимди көрсөтпөгөнгө аракет кылып, дайыма бүкүрөйүп жүрчүмүн да. Же болбосо дагы бир мен жакшы мисал бар, так ушул нерсени көрсөтөт да. Мисалы, бир кичинекей кыз, кара тору кызды мен тааныган. Кичинекей кезинен баштап кара шилим, негрим деп эркелетишчү экен да үй бүлөлөрү. Кийин ал кыз 30-дан ашкандан кийин мен ал менен сүйлөшсөм, ушул нерсе дейт, азыркы күнгө чейин мен жүрөгүмдө кадимкидей мындай кысылып, эгерде менин бирөө, ал азыр Европада жашайт, айрыкча дейт да, Европада ушунчалык баягы прогрессти, акыл эси жетип, билим алган күндө дагы ошол бала кезинде салынган кемсинтүүгөн сөздөр азыркка чейин менин жашоомо таасир этет дейт да. Эгерде мен азыр кара тору же болбосо смуглая деп мындай теримдин өңүмө байланыштуу кандайдыр бир комплименттер айтылса, мен өтө буга сезимтал мамиле кылам дейт, өтө таарынам дейт да бул нерсегечи. Мына ушул сыяктуу нерселер, көрдүңүздөрбү, бала кезде жөн эле ойнолбой айтылган нерсе, бирок чоңойгондо бул инсандын өзүнө болгон ишенимин калыптандырат, туура же туура эмес ишенимин, өзүнө болгон сүйүүсүн калыптандырат, туура же туура, өзүн кабылдоосун калыптандырат, туура же туура эмес кабылдайт. Ошол сөздүн маанисине жараша. Ошондуктан бала менен баарлашууда ар бир сөзүбүзгө кылдат көңүл бурушубуз керек. Албетте, бул мен азыр жакшы ой менен айтылган сөздөргө гана токтолдум. Ошол эле кезде биз негативдүү түрдө дагы ушул сыяктуу сөздөрдү көп эле колдонобуз да. Мисалы, эстеп көрсөңүз, жалдыраган, оозуң ачып ушинтип жүрө бересиң,
сенден кичинекей балага тарттырып жибересиң оюнчугуңду, деген сыяктуу кандайдыр бир жемелеген, ошол эле кезде мазактаган, баланын ар намысына шек келтире турган жемелөөнүн формасы биздин коомдо, биздин маданиятта өтө кеңири колдонулат. Мына ушул сөздөргө өтө кылдат мамиле кылышыңыздар керек да. Азыр эгер мүмкүнчүлүк болсо, колуңуздарга кагаз, калем алып ушул нерсени жазып отурсаңыздар да болот да. Анан бир күнүңүздү кадимкидей өзүңүзгө байкоо жүргүзүп көрүңүз. Бала менен сүйлөшкөндө кандай сөздөрдү колдондуңуз. Анан бир күндүн аягында ошол жазылган сөздөрдү, жакшы сөздөрдү жазыңыз, жаман сөздөрдү да жазыңыз. Анан күндүн аягында анализ кылып чыксаңыз болот. Позитивдүү сөздөр басымдуулук кылат бекен, же негативдүү сөздөр басымдуулук кылат бекен. Анан бул биринчи этабы. Анан экинчи этабы, ошол сөздөр, сиз айткан сөздөр балада кандай сапаттарды, кандай кыял жорукту, кандай жүрүм-турумду калыптандырат. Мына ошону жазып көрүңүз. Ошондо сиз бүгүнкү ойлонбой туруп тамаша иретинде айтылган сөзүңүз кийин 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин эмнеге алып келерин так көрөсүз. Бул ошондо биринчи балага айтылбай турган сөздөр, бул мазактоо, кемсинтүүчү, шылдыңдоочу сөздөр. Экинчи балага менен баарлашууда колдонулбай турган сөздөр бул албетте салыштыруу сөздөрү. Биз дайыма айтабыз, баланчанын баласы мындай, сен эмнеге андай эмессиң? Түкүнчөнүн баласы дайыма ушинтет, сен андай кыла албайсың. Ой, мына могу кошунанын эле баласын карачы, сен тырмактай бала. Мынтип салды, сен эмне чекти оозуңду ачып ушуну кыла албай отурасың деп биз дайыма салыштыруу аркылуу балага мотивация бергенге көнүп калганбыз. Бирок бул тилекке каршы мотивация эмес, тескерисинче баланын өзүнө болгон ишенимин кыйрата турган адат деп койсок болот да. Бул ар бир ата-энеде бар, менде да бар, сизде да бар. Болгону ошону анализдеп, ошол нерсени менен күрөшкөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул элестетип көрүңүз, мисалы сиз балаңызга дайыма ушинтип бүгүн буну менен салыштырасыз, эртең аны менен, бүрсү күнү дагы бирөө менен ошентип салыштырып чоңойгон бала 10 жылдан, 20 жылдан кийин кандай инсан болуп калыптарды? Ал дайыма өзүн издебестен, өзүн тааныбастан, ошол айланадагы башкалар менен салыштырып, ошол башкаларга таандык болгон жакшы нерсени да, жаман нерсени дагы өзүнө чаптагысы келет. Бирок бул анык эмес. Башка айтканда, ал башка бирөөнүн жашоосу менен жашаганга биз түртөбүз. Ошондой келечекти биз камдап берген болобуз. Ошондуктан биздин бала менен болгон баарлашууда салыштыруу лексикасы эч качан болбошу керек. Аракет кылыңыздар. Сөзсүз бул нерсеге эгерде өзүбүзгө байкоо салып, бир жума, бир ай эгерде ушунун үстүнөн иштесек, ал сөзсүз түрдө андан арылабыз. Кийинки үчүнчү балага айтылбайтын, айтканга болбой турган, баланы инсан катары талкалай турган үчүнчү сөз дайыма деген сөздү негативдүү колдонуу да. Мисалы, биз балага дайыма эле сен ушинтесиң. Сен дайыма мен айткан нерсени аткарбай коесуң. Сен дайыма ушинтип балдар менен согуша бересиң. Же болбосо сен дайыма эки алып келесиң. Бул мындай деп жалпылоо баланын мээсинде бир ушундай туруктуу нейрондук байланыштарды калыптандырат. Мен дайыма ошондоймун. Кайсы бир убакыттан кийин бала ошого өзү ишенип калат. Мен ошондоймун, мен дайыма ошондоймун деп, андан кийин чын эле анын жүрүм-туруму ошол дайымага айланат. Бирок бул ошол туруктуу жүрүм-турумду биз өзүбүздүн жанагы дайыма деген лексикабыз, дайыма деген сөзүбүз аркылуу калыптандырып алганыбызды биз байкабай да калабыз. Ошондуктан ошол сыяктуу жалпылоо эмес, ар бир кырдаалды, ар бир ситуацияны өзүнчө караңыз. Өзүнчө талдаңыз. Аны дайыма сен ушундайсың деп жалпылоо бул ата-энелердин эң чоң катачылыктарынын бири. Андан кийинки балага айтылууга тийиш болбогон сөздөр бул кандайдыр бир анын жетишкендиктерин, анын баалуулуктарын азайтуу, кемсинтүү, обесценивание деп коет го, баасын түшүрүү. Ой, сен ушундай кыла алмак белең.
Айрыкча бала кичинекей жаңы бир дүйнөнү таанып баштаганда, өзүңүздөр байкасаңыздар керек, балдарыңыздардан деле ал дайыма бир жаңы бир нерсени жасап көргүсү келет. Дайыма сенин жаныңарда туруп жардам бергиси келет. Анан ошол нерсе менен мактангысы келет да. Ошол учурда көп ата-энелер ошол баланын умтулуусун колдогондун ордуна биз дайыма: "Ой, сен ушуну кыла алмак белең. Ой, сен тияка эле туруп турчу. Ой, сен ушуну кылсаң мен жатып албайт белем" деген сыяктуу сөздөрдү биз дайыма колдонобуз да. Муну менен биз эмне кылабыз? Баланын кандайдыр бир максат коюп, ошого жетүү көндүмүн мокотуп коебуз. Бул биринчиси. Экинчиси, баланын өзүнө болгон ишенимин биз кыйратабыз да. Себеби балада мен бир жолу ошентип айтасыз, экинчи жолу, үчүнчү жолу, анан балада ушундай ишеним калыптанат. Мен муну чын эле кыла албайм да. Анан ошол ишеним бул чектеген ынанымга айланат дагы, анан чоң жашоосуна дагы таасир берет да. Кийин чоң жашоосунда деле акылы жетип турса дагы, бирок жок, мен муну кыла албайм деп анын өзүндө болгон ишеними өтө төмөн болот да. Жашоодо өзүн толук кандуу мындай реализация кыла албай калат. Андан кийинки бала менен баарлашууда таптакыр колдонууга болбой турган сөздөр, лексикалардын бири бул сен билмек белең. Баланын ошол жана дүйнө таанымы жаңыдан өнүгүп жатканда, өзүңүздөр билесиздер, бала тогон токой суроолорду берет. Баары кызык, баарын билип алгысы келет да. Толтура суроолорду берет. Анан ошол эле кезде бала өзүндө чоң сезип баштайт да, көп нерселерди билген сыяктуу. Ушул кезде баланын ошол умтулуусундагы колдоо абдан маанилүү. Бирок тилекке каршы көп ата-энелердин кетирген бир катабыз бар: сен билмек белең. Ой, сен ошону билмек белең. Ошол бул дагы баланын өзүнө болгон ишенимин, баланын өзүнө болгон кандайдыр бир максат коюу, бир жаңы нерселерге умтулуу, ошол нерселерге жетүү көндүмдөрүн абдан мокотуп коет да. Ушул учурда биз тескерисинче балага көптү билгенге, бүгүн болбой калдыбы, эртең колгон келет. Бир жолу аракет кылып кор, бир жолу болбой калдыбы, 5 жолу аракет кыл, бирок 10-чусунда сөзсүз болот. 10-чусунда да болбой калдыбы, эчтеке эмес, 15-чисинде сөзсүз болот, мен ишенем деген сыяктуу биз колдоо көрсөтсөк, тескерисинче балада ошол өзүнө болгон ишеним, өзүнө болгон сүйүүсү, өзүнө болгон кандайдыр бир мындай кадыр барктуулук, значимость деп коебуз го орусча. Ушул сапаттар толук кандуу болгондо бала чоң жашоодо дагы өзүн толук кандуу сезе алат. Бирок тилекке каршы азыр ушул тапта отуруп алып айланадагы ар бир сиздер жакшы билген адамдарды диагностика кылып көрсөңүздөр дагы болот да. Кайсы жерден кайсы сөздөр ошол сиздер жакшы билген адамдарда кандай кыял жорукту калыптандырганын даана көрө аласыздар. Балким бул кыял жоруктар же болбосо сапаттар сизде дагы бар чыгар. Балким сиздин ата-эне дагы ушул жанагы мен санап өткөн 5 пунктта айтылган сөздөрдү сизге дагы айткан чыгар. Жакшылап ойлонуп көрүңүз, ошол айтылган сөздөр бүгүнкү күндө сиздин жашооңузга кандай зыян келтирип жатат. Эгерде ушул нерсени таба алсаңыз, сиз ачык көрөсүз. Эртеңки күнү бүгүнкү сиз айткан сөздөр балаңыздын жашоосуна кандай таасир этерин.